Мен хостел бизнесінде жүргеніме 6 жыл болды. Реконструкция қылдық, ердуалдарды алдық, ердуалдарды үшін өйтіп, азыр толық дәрі болдық. Дағы 10% іштер бар. Біз азыр пробный тестовый вариантты іштеп жатабыз. Бұлықтан қалап, сен құлан ұқпаса, концепт неме қылатсыңдыр? Мен тартынбаған қарекет қыламын. Бұл фонд арқылы оңай алдым. Бардық талап қылған документтерді топтып, бірінші тудан өттім, екінші тудан өтіп, бұларда кредит алдым. 1,5 жылға берішті, қолдап берішті. Рахмат. Бізге бардығызға уыр қырдал, шекаралар жауылды дегендей. Пандемия бүтсі, қара жақшы жашау келсе, қонақтар көп келсе, бардығызға жақшы болмақ нәрсе. Азыркы убакта өзүбүздүн фермабыз бар, ошол эле кой багылат. Өзүбүздүн сырьёбуз болуп, өзүбүз иштетебиз. Буга чейин бүт бардык процесстин баарын колго болчу да. Долбоорго кайрылгандан кийин жүндү тута турган аппарат алып беришти. Өзүбүз тутуп баштадык, иштерибизде батыраак жүрүш баштады. Өзүбүз чыгарган кейстерден ноутбуктарга, планшеттерге чехол тигели деп атабыз. Бул долбоорго чоң ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз Республикасынын бизнесин өнүктүрүп, бизнес айымдарын көбөйтүп, жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишсин. Козгарындар тоодон терилет, банан мынтип кайра сырьёдон продукция чыгарабыз да. Кыргызстан боюнча официальный мен элемин, официально иштеген. Бүт баары ручной болгондуктан биз кээде таң атканча иштечүбүз. Салганда мынтип аралаштырып койгула, астындагы немелер калып калбасын. Азыр моундай продукциябыз менен Дубайга сурап атышат. Дубайга уже образец биринчи кеткен. 400 аялдан экөөңөр Ысык көл областы боюнча уттуңар, силерге жардам берелик дегенде биз аябай кубанып, сүйүнүп, чын эле ушундай алабызбы деп бизге ошол убакта түшүбүздөй эле болду да. Конвейер менен кирип атпай, биз ошол весь банканы бирден алып, ичине тизичибиз бирден. Азыр көрүп атасыңар, конвейер менен автоматически кирип атат. Кайра ал чыгып атат. 36 минутта даяр болот продукциябыз. Аябай жеңил болуп калды. Бул дагы вакуумный аппарат аябай дагы жакшы экен. Ушул экөө бизге чоң жардам кылып атат. Биздин ишибиз көпкө алдыга жылды. Биз 1 шаг эмес, 5 шагга астыга жылдык ушу менен чындыгында. Бала бакчанын эң негизги максаты баягы орусча айтканда баягы назначениясын көбү эмнеге керек. Кичинекей бала бул коомдун эң башкы түзүүчүсү болуп эсептелет да, коомдо личность бул. Бала кандай калыптанат, бала кийин кандай өсөт, коомдо кандай жашоонун өзүнүн ордун ээлейт, эң негизги бакчадан, бала бакчадан баштайт. Кичинекей ушул бөбөктөрдөн башташыбыз керек да, тарбиянычы. Долбоордун уюштуруучуларына аябай ыраазычылык билдирет элек. Мен ойлойм, Кыргызстандын келечеги бар дейм. Ушундай долбоорлор көп болсо, бизде келечек бар. Долбоордун жардамы менен өзүмдүн туулуп өскөн шаарым Жалал Абад шаарында кичинекей болсо да маркетинг агентствосын ачтык. Жана агентствонун жардамы менен айымдарды окутуп, иш орундары менен камсыз кылуудабыз. Долбоордун негизинде күндөн күнгө ишкер айымдардын саны көбөйүүдө, ошондуктан долбоорго терең ыраазычылык билдирип кетем. Ал эми ишкер айымдарга болсо, ар бир жаңы баштоолоруңуз ийгилик менен
коштолсун.